Assalamu alaikum, урматтуу мусулмандар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Бүгүн 8-7 ай 2022 жыл. Достор, бул бүгүнкү видеороликте устазыбыз болгон, алымыбыз болгон Садыбакас Доловго жала жапкысы келген, ошол себептен хайп кармагысы келгенби, кыскасы эмне кылгысы келген? Илим Карыпбековго кайрылайын деп ушул роликти тартып атамын. Илим Карыпбеков, жашыңыз менден улуу экен, 79 жылкы болот экенсиз. Сиз бул сөзүңүз менен хайп кармагыңыз келдиби? Кыскасы эмне кылгыңыз келди билбеймин. Же эмпочтиктердин дагы катарындасызбы сиз? Бирок туура эмес сүйлөдүңүз. Мындай сизден илими төмөн адам деле түшүнө турган сөздү башка жакка бурмалап айткыңыз келди. Балким сиздин аялыңыз ачык-сачык кийинеттир, билбейм. Карындаштарыңыз ачык-сачык кийинеттир. Аны билбедим го, бирок айткан сөзүңүз туура эмес. Сиз лучше устаздан кечирим сурап бир ооз койсоңуз өтө жакшы болот. Бул кеч эмес да азырчы. Себеби ушул боюнча сиз өтүп кете турган болсоңуз, жооп кыйын болот. Кабырда жооп беришиңиз кыйын болот да. Ошончо жылдан бери илим алып, ошончо жылдан бери динге мээнет кылып аткан устазыбызга мындай акарат келтириштиңиз, бул адеп ахлакка жатпайт да. Бул туура эмес. Сиз деле мисалы ошо тоодо туруп алып сүйлөп элдерге кайрылыпсыз. Динди мындай динди түшүнгөн деле, түшүнбөгөн деле сүйлөп ар нерсени айтып атат. Баары эле мени итке окшоп талап кетишти деп. Ошондо сиздин сөзүңүздү деле мындай адамдарды бизде итке окшотуп атат деп түшүнсөк болор экен анда. Сиз деле ошентип атпайсызбы? Итке окшоп талап кетишти депчи. Анда ушундай прямой түшүнсөк боло береби? Кандай болот анда? Ошон үчүн сүйлөгөн сөзүңүздү ойлонуп сүйлөсөңүз жакшы болмок да. Ошого устаздан кечирим сурап коюңуз. Азыр деле кеч эмес, кечирим сурагандан эч ким өлгөн эмес. Эч нерсеңиз кемип кетпейт кечирим сурасаңызчы. Эч нерсе болбойсуз. Бир гана кечирим сураган болосуз. Устаздын сизге болгон ою дагы жакшы тарапка бурулат да. Ошого мындай бир депутат экенсиз, өзүңүз дагы депутат болгондон кийин депутат адам мындай ушундай алымдарга жала жаба турган, акарат келтире турган сөздөрдү сүйлөбөстөн эле жүрсө жакшы болот эле да. Мына устазыбыз Чубак ажыга дагы Жанар Акаев кандай ушундай бир сөздөрүн айтып, Чубак ажыдан ога турган сөздү укту эле. Мына Максат Дамылабызды, устазыбызды дагы жала жабышып, өздөрү уят болушту, мисалы да. Ошого мындай эле кечирим сурап, үй бүлөңүз менен эки дүйнө бактылуу болуп жашайын десеңиз, кечирим сурап эле жашай бергениңиз жакшы да. Себеби бул өмүр өтүп кетет, бул өмүр кыска. Канча байлыгыңыз болсо да, канча сиздин мартабаңыз болсо дагы, бийлигиңиз болсо дагы, баары топурак айлануучу нерсе калып кетет аркаңыздачы. Жооп берүүчү бир гана өзүңүзсүз. Ошон үчүн Илим Карыпбеков дагы элдерден жаман сөз уга электе, сиздин тарабыңызга жаман нерселер сүйлөнө электе кечирим сурап койсоңуз өтө сонун болот. Мындан сиздин өзүңүздүн жүрөгүңүз дагы мындай жайына келет да, эс алат да. Ошондой сиз азыр ошо өзүңүзчө прав болуп атасыз, бирок баары бир прав боло албайсыз. Ал сөздөрүңүз мененчи, мен деле мусулманмын деп атасыз. Мусулман адам биринчиден андай алымдарга асылып, алымдарга жала жабып, алымдарга акарат келтирип сүйлөбөйт. Ошондой кечиримиңизди сураңыз, бактылуу жашаңыз.